Бейиш нуру. Периштеге болгон ишеним ар бир динде бар. Тактап айтканда алардын барлыгын четке каккан бир дагы ишеним жок. Болгону периштелерди сүрөттөө ар динде ар башка болсо да, кино тасмалар периштенин көрүнүшү боюнча элесибизге кандайдыр бир форма берип койгондой. Канаттары бар, аппапакай кийинген аял жынысындагы бир барлык катары көрсөтүшөт. Ал эми исламият периштелердин көрүнүшү боюнча эмне дейт? Туура, баарыбыз периштелердин барлыгын билет экенбиз, бирок анын маңызы кандай экендигин билебизби? Эгер периштелерге туура ыйман келтирбесек, ширкке, капырлыкка чейин кетүү ыктымалдуулугу бар, Кудай сактасын. Андыктан келиңиздер периштелер ишенимин Куран акыйкаттары аркылуу жөнгө салып алалы. Периште Аллахка толук түрдө баш ийген, напси болбогон, шайтанда азгыра албаган, материалдык нерселерге муктаж болбогон, атайын милдети бар, руханий, нурдуу бир акыл ээси болгон жаратыктар. Периштелер өтө көп, санын биле албайбыз. Периште дегенде бир эле түр жаратыкты ойлонбошубуз керек. Жаныбарларда, өсүмдүктөрдө түрлөр болгондой эле периштелердин да түрлөрү өтө көп. Деги эле жер бети ар кандай жандыктардан тартып 1000 түркүн микроорганизмдерге чейин толо. Мисалга, оозубуздун тегерегин эле байырлаган миллиондогон микроорганизмдер бар. Эми жердин кыпындай бөлүгүн дагы бош калтырбаган Аллах, жерден да чоң жылдыз жана планеталарды кантип бош, пайдасыз калтырсын. Дал ошол сыңары жамгырдын тамчыларына жоопкер болгон периштелер, арш ааламына жоопкер болгон периштелер, адамдардын амалдарын жазып турчу периштелер сыяктуу көптөгөн периштелер бар. Туура, айрым адамдар көзү менен көргөнүнө гана ишенишет. Бирок бүт нерсени көзү менен көрүү керек деген нерсенин өзү жок. Күнүмдүк жашообузда деле тамактын тузун карап кой десе, барып көз менен карабайбыз. Тамактын тузуна тилдин көзү менен карайбыз. Тиги муазиндин азан айтканына карачы дегенде, кулактын көзү менен кароого аракет кылабыз. Дал ушул сыяктуу акылдын көзү менен карай турган, жүрөктүн көзү менен көрө турган маселелер болот. Арабызда периштелерди көзү менен көргөн адам жок болсо керек. Бирок үлкөн галактиканын арасында ордуда көрүнбөй кала тургандай кичинекей жердин кыпындайда жерин жандыксыз бош калтырбаган жаратуучу кантип ошондой чоң жерлерди бош калтырсын деген сүйлөм акылыбыздын көзүнө сайгандай кылып периштелерди көрсөтүп жатпайбы? Карасаңыз, көз көргөн жок, акылыбыз көрдү. Күндө жашаган периштелер башка, айда жашаган периштелер башка, суукта жашаган периштелер башка, оттун ичинде жашагандар башка. Бул жерде күндө кантип жандыктар жашасын, күйүп кетишпейби деген суроо жаш балдардын балыктар сууда тумчугуп калышпайбы деген суроосуна окшош. Айтор, сууда же кургактыкта жашаган айбанаттар сыяктуу периштелердин да түрдүү түмөн түрлөрү болот. Болгону жаныбарлардай кылып аларды жыныстарга ажыратуу туура эмес. Ооба, ыйман маселесинин көпчүлүк жеринде билүү же таануу ыймандан болгону менен айрым жерлеринде да билбегендик ыймандан болот. Алсак, Аллахтын барлыгын билип, аны ысым-сыпаттар менен таануу ыйман болгондой эле, Аллахтын маңызын билбөө, анын эмнеден турары боюнча ой жүгүртпөө да ыймандан. Дал ушул сыяктуу периштелердин аттарын, аткарган милдеттерин билүү ыймандан болгону менен, алардын маңызын билбегендик да ыйман болуп саналат. Деги эле периштелердин милдети эмне деген суроого келе турган болсок, алардын негизги милдети Аллахтын ызаатын коргоп, анын улуулугун көрсөтүү. Мисалы, сөзүбүздү ачып бере турган сонун бир икая бар. Баарыбыз Азраил алейхисаламдын милдетин жакшы билебиз. Мына ошол периште бир жолкусунда Аллахка кулдарыңдын рухун алаарда алар мага таарынып нааразы болушат деп айтат. Ошондо Аллах Таала даанышмандуулугу менен Азраил алейхисаламга сенин иштериң менен кулдарымдын ортосуна оору кырсыктарды парда кылып беремин. Мына ошондо алардын нааразычылыктары сага эмес аларга кетет деп айтат. Бүгүн биз кимдир бирөөнүн каза болгонун уксак, дароо эмне болуп өлүптүр деп сурайбыз. Башкача айтканда, себептерди териштиребиз. Азраил алейхисаламды эстеп, аны каргап калган кимдир бирөөнү ушул убакка чейин эч көрбөдүк. Дал ушул сыяктуу өлүмдүн артында дагы айрым жаман сөздөр Аллахтын дарегине кетип калбоосу үчүн Азраил периште да бир парда. Аллахтын ызатын коргоп турган бир парда. Эгер өлүмдүн артындагы ачуу сөздөр Аллахтын ызатына жетип барса, албетте бул жагымсыз, терс көрүнүш болуп калмак. Алсак, Титаник кемесинин негиздөөчүсү Томас Эндрюс өзүнүн иштеп чыгарган кемесинин алыптыгына жана зор күчүнө ишенүү менен бул кемени чөктүрө ала тургандай дүйнөдө бир дагы күч жок деп айткан экен. Томастын бул сөзүнөн көп өтпөй Титаник каргашасы орун алып, 1,5 миңден ашуун адам набыт болгон. Мына Аллахтын ызатына тийүүнүн натыйжасы. Адамга жашоо бергенде, анын жанын алганда бир гана Алла. Андан башкасынын болуусу таптакыр мүмкүн эмес. Бирок оору кырсыктар парда болбосо,
кайдыгер адамдардын кандайдыр бир жамандыктарда айтып ийген ачуу сөздөрү каяка кетмек. Кургап калган дарактын жанындагы жашыл дарактарда күйөт болуп, жанагындай адамдардын ойлонбой айткан сөздөрү канча адамдардын башына бале болмок бир Кудай билет. Ооба, периштелердин бар болуусун Аллахтын ызаты менен улуулугу талап кылат. Айталы, бир падыша кайсы бир адамга тамак аш же кандайдыр бир тартууларды жибере турчу болсо, өзү жоонуна көтөрүп алып, жеткизип бербейт, жардамчыларын жөнөтөт. Же кандайдыр бир буйрук жаздырса, жарлыкты элдин алдына чыгып алып, өзү окубайт, катчысы окуп берет. Өзүнүн окуусу же өзү алып берүүсү анын ызатына терс келет. Эми падыша мисалы албетте Аллахты толук кандуу түшүндүрүп бере албайт. Анткени падыша жардамчыларга муктаж. Аларсыз өз ишин алып кете албайт. Ал эми Аллах эч кимге жана эч нерсеге муктаж эмес. Бирок падыша мисалы менен жогорудагы маселебизди бир аз салыштырып түшүнүп алсак болот. Демек периштелердин болуусун Аллахтын ызаты талап кылат экен. Экинчиден, анын улуулугу талап кылат. Мисалга, бир армиянын улуулугун эмне көрсөтүп турусу мүмкүн? Албетте, аскерлердин көптүгү менен аскердик техникалары. Аллахтын да периштелер армиясы ушунчалык чоң. Алсак, бир эле жамгыр тамчыларын алып түшө турган периштелердин саны дүйнөнүн жаратылганынан баштап кыяматка чейин жай турган жамгырдын тамчыларынын санына барабар экен. Тактап айтканда, жамгырдын ар бир тамчысы үчүн өзүнчө бир периштеле жаратылган. Эми башка милдеттерди аткара турганда периштелер бар. Алардын эсебин эми өзүңүз элестетип көрүңүз. Бир сөз менен айтканда, алардын санын бир гана жараткан Аллах билет. Ал зат куттуу хадистердин биринде: "Мен билинбеген казына элем, көрүп көрүнүүнү кааладым" дейт. Башкача айтканда, бул дүйнө көрүп көрүнүүнүн сыры менен жаратылган. Рисалелерде айтылгандай, жетишкен бир адам жетишкендигин, сулуулар сулуулугун көрүп көрсөткүсү келгендей, Аллахта ысым сыпаттарынын чагылууларын көрүү менен бирге аң сезимдүүлөргө да көрсөткүсү келет. Бирок ушул жерде ушул нерсени баса белгилеп өткүзү келет. Аллахтын бул каалоосун муктаждык катары карап алуу туура эмес. Анткени муктаждык менен каалоо башка нерселер. Алсак, биз тамак ашка, сууга, абага, уйкуга муктажбыз. Булардын бирөөсү эле бизге берилбесе өлүп каларыбыз турган кеп. Ал эми Аллах ал түбөлүктүү тирүү зат. Себеби ал Хайй Кайюм. Ырас, Аллах бул ааламды көрүп көргөзүү үчүн жаратты. Бирок көргөзүү милдетине келгенде адамдар бул милдет үчүн өтө эле жетээрсиз калышат. Жылдыз, планеталарды мындай кой, адамзат жер бетин эле толук көрүп тафаккур кыла албайт. Ананча чокулардагы кооздуктардын, деңиз океандардын астындагы укмуштардын же токойлордогу сулуулуктардын баарысына адам баласынын көзү жетпейт. Демек аларды көрүп Аллахтын ысымдарын тааный турган башка бир аң сезимдүүлөр дагы бар. Алар да периштелер. Эмесе жазуучу бир китеп жазып туруп, аны эч ким көрбөгөн жерде көргөзмөгө коюусу тарыхта болбосо керек. Алла мындай руханий барлыктарды бир эле нурдан эмес, жарыктан, караңгыдан, жада калса оозубуздан чыккан жакшы сөздөрдөн дагы жаратат деп айтылат Рисале Нурда. Аллахтын топурактан, суудан, атүгүл, кир жана ыплас суудан барлыктарды жаратып жаткандыгын көрүп туруп, жогорудагы нерселерден да барлыктарды жарата алаарын албетте четке кага албасак керек. Ооба, жаратылган барлыктардын ар бири үчүн бирден баштап бир нече периштеге чейин жаратылгандыгын ар бир адамдын оң жана сол тарабындагы кироман катибин периштелеринен деле билсек болот. Мисалга алсак, 40 000 башы бар, ар башта 40 000 оозу бар, ар бир ооздон 40 000 тили бар периште бир учурда 40 000 тасбих айтат деген маанидеги хадистерди көрөбүз. Муну укканда жанагы эки канаттуу аппак периштени унутуп, үрөй учурган коркунучтуу бир мокочону элестетип кеткен чыгарсыз. Бул баарыбызда боло тургандай табигый көрүнүш. Мына тафсир алымдарынын орду мына ушундайда билинет. Бул боюнча устат Бадиузаман Сайд Нурси асман, күн жана жылдыздары менен тасбих келтирет. Жер шаарыда бир эле макулук болгондугуна карабай, 100 000 баш менен 100 000 баштагы 100 000 ооз менен ар бир ооздогу 100 000 тил менен зикир кылышат деп чечмелейт. Дагы да ачыктасак, жерде 100 000 түрдүү жаныбарлар жашаса, ар бири ар түрдүү өз-өзүнчө бир баш деп эсептесек, ар бир түрдүн 100 000 деген эсеби болуусу мүмкүн. Алардын ар бири Аллахты зикир кылгандай, аларды жандап жүргөн периштелери да Аллахты зикир кылышат. Анан дагы Рисаледе бадам дарагын мисал берет. Бир бадам дарагынын 40ка жакын баш өкүмүндөгү чоң бутактары бар. Ар бир бутагында 40ка жакын тил өкүмүндөгү шактар бар. Ошол кичинекей тил өкүмүндөгү шагында 40ка жакын гүлү бар десек, гүлдүн ичинде тартип менен тизилген аталыктары, энеликтери жана түркүн түстөрүн топтомун көрүүгө болот. Эми алардын ар бири Аллахтын башка ысымдарын, аң сезим ээлерине уктаары турган кеп. Хадисте жер өгүз менен балыктын үстүндө турат деп жерди көзөмөлдөгөн периштелерди айткандыгы сыяктуу чоң жылдыздарды көзөмөлдөгөн өзүнчө чоң периште жана ал жылдыздардагы барлыктардын ибадаттарын караган өзүнчө периштелер дайындалган. Адамдар аларга бөтөн планеталык дешип, ар кандай ат беришсе да,
же ал жакта эч ким жок дешип четке кагышса да, биз мусулмандар Аллахка ишенгендигибиз сыяктуу периштелерге да ишенебиз. Кантсе да биздин көрбөй калышыбыз алардын жоктугуна далил боло албайт. Бейиш нуру.